Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эфирде замандаш залкарлар көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин эл артисти, Ленин комсомолу жана Казакстандын Алтын көпүрө сыйлыктарынын лауреаты, эл аралык илим жана өнөр академиясынын академиги, 2 жана 3 даражадагы Манас ордендеринин ээси, заманыбыздын залкар инсандарынын бири Кайыргүл Сартбаева. Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эл артисти 3 даражадагы Манас орденинин ээси профессор, белгилүү опералык ырчы Кайыргүл Сартбаева 1936 жылы 20-июнда Кемин районундагы Карабулак айылында туулган. Залкар инсаныбыз улуу эжеси Накийдин жардамы аркылуу кыз келиндер педагогикалык институтунун алдындагы 10-класстын көлөмүндөгү мектеп-интернатын аяктап, кийин институтка өтөт. Ошол мезгилде тагдырдын кескин бурулушуна туш келип, 1954 жылы республикалык ыр майрамы фестивалына катышып, 1-орунду жеңип алган. Таланттуу кыздын өнөрүн баалап Маданият министрлиги Москвадагы Чайковский атындагы консерваторияга окууга жиберет. 1957 жылы окуусун бүтүп, ошол эле жылы Рождественская жетектеген вокал классынан окуусун улантып, опера студиясынын мугалими Сергей Лемешевден ырдоо чеберчилигин өнүктүргөн. Ырчынын концерттик программасы ар түрдүү, сахнада жалпысынан 60тан ашуун образдарды жараткан. Репертуарында дүйнөлүк классиктердин чыгармалары да арбын. Ал эми кыргыздын опералары спектакльдери Манас, Курманбек, Айчүрөк, Ажал ордуна, Алтын кыз, Олжобай менен Кишимжан, Жамиля, Токтогул, Алтын көкүл, Аста секин колуктуу, Бойдоктор, Сепил, Ак мөөр, Саманчынын жолунда негизги каармандардын образдарын ойдогудай жаратып, миңдеген көрүүчүлөрдүн көңүлдөрүнө коргошундай уйган чыныгы искусствону тартуулай алды. Өзү да кыргыз искусствосунун келечегине ишеним артып, дүйнөлүк деңгээлге чыгат деп билет. 50 жылдан ашык тынымсыз эмгегинен үзүрүн көрүп, кыргыздын булбул үндүү ырчысы Кайыргүл Сартбаева учурда жаштарга үлгү көрсөтүп эмгектенип келе жатат. Элине сиңирген эмгеги татыктуу бааланып, ардак наамдар ыйгарылган. Кыргызстан Ленин комсомолунун сыйлыгынын лауреаты, медалдар жана ардак грамоталар менен сыйланган. Ардактуу Кайыргүл эжеке, биздин студиябызга кош келиңиз. Биз сизди ар дайым ушул сыймыктануу менен сиздин басып өткөн жолду өрнөк катары тутабыз. Өзүңүздү кайсы жерден көрсөк дагы кубануу менен, сыймыктануу менен ушунчалык кучагыбызды жайып, биздин бүгүнкү күндөгү анык залкар, анык ушул өнөр ээси, анык өнөргө өмүрүн ардаган улуу инсан деп сизди билебиз, Кайыргүл эже. Рахмат. Анан ушул мына жакында эле 80 жашка чыктыңыз. Ошол 80 жылдыгыңызды белгилеп баарыбыз 80-дин жазын тосуп дегендей ошол кубанычта болдук. Ошол убакта мына өзүбүз билебиз, ушул Ирина Архипова атындагы чоң фонддун сыйлыгына ээ болдуңуз, ошол эл аралык деңгээлдеги сыйлыкка. Бүгүн ошол сиз менен тиги кеминде калган кичинекей бир балалык чакка баргыбыз келет. Эми бул адам жашоосунда эң негиздүү учурлар бул балалык кез баркы чоң деп бекер жеринен айтпайт экенбиз. Ошон үчүн мен ушул 80 жашка келген учурумда ушул өтүп кеткен издер, балалык кездеги, андан кийинки калыптанып окуп жүргөн, Москвадагы окуп жүргөн учур, андан кийинки келип баягы чыгармачылыкка байланышып театрга келген учур, ошолордун баардыгы күнү бүгүнкүдөй эсимде. Эми ошо менин балалык кезим
негізінен өте қандай деп айтсам, жетімчілік баштан өткен адамдарын жақсы біліш керек. Эми ал учурду эстесем, сөзсүз ошол Кемин районундагы эки тоонун ортосундагы Каралоок айылындагы мен төрөлгөндөгү ошо ата энемдин колунда апам эң кичинекей кезимде каза болуп калган экен. Ошо апамдын жакшы эле көз алдыма келтире албайм кебетесин. Себеби кичинекей экенмин, эсимде жок. Бирок сүрөттө ошо атам менен апам, анан бир тууган эжелерим менен түшкөн сүрөт бар. Ошол сүрөттө ошо 6 айлык учурда мени алып отурган апамдын сүрөтү эсимде. Анан ойлосом, ошо апама кичине түстөлдөшүп кетет окшойм. Анан бир туугандарым, Айыл ападагы ошо апам атамдар менен бирге замандаш болуп жүргөн улуу бир туугандар, агалар, аталар айтканына караганда, ошо апам абдан адамгерчиликтүү, өтө кайрымдуу, ушундай сылык адам экен. Көп аркы терки адам жашоосундагы болгон кыйыш учурларга көңүл көп берилбей, ушундай адам экен да өзү айтышына караганда. Ана мен өзүм ойлоп кетем, ошо апамдын кээ бир кыялдары, кээ бир мен ойлойм да, ошо окшоп кетем го деп ойлойм да. Ал эми атам болсо, атамды жакшы эле көрүп калдым. Ошо мен ошо 6-дан 7-ге караган 1-класска барган учур экен. Атам арбаган айланайын, алтындай адам болчу. Сулуу адам болчу. Ошо баскан турганы, кийингени, адамдарга кылган мамилеси аябагандай тыккан, өзүн таза алып жүргөн киши эле. Анан ошо менин ырчылык өнөрдү алып калганым жашоомдо ошо атамдан жукса керек, генетически берилет дегендей. Ошо атам үнү аябай жакшы болчу. Ошондо мен эсимде, ошо бала кезимде ошо 48-49 жылдар болсо керек экен. Ошондо ал убакта совет доорунда биздин колхоздо, айылда клуб деле жок болчу. Сахна дегенди билчү эмеспиз. Ал убакта эми радио деле жок болчу. Ошо кийин ошо тиги баягы кара мындай тарелкадай болуп келип көчөлөр койгондо тим эле аябай сүйүнгөнбүз. Ушундай да болот турбайбы деп. Биринчи жолу ошондо Сайра Кизбаева эжекенин, Анвар Кутубаева эжекенин үндөрүн угуп, комуз күйлөрүн угуп, анан Саякбай атабыздын манас айтканын угуп таң калчубуз да, ушундай да болот экен го деп. Анан ошондо атам ушундай ышкыбоз, өзүнүн ушу драм тенор деген үнү бар экен, азыр эстеп көрсөмчү. Ошондо филармониядан Аблас Малдыбаев атабыз биздин айылдан болот. Анан ошол киши Саякбай Каралаев байке менен, аталары менен, Карымшаков аталары менен, Турсун Карымшаков бизге тууган келет а киши. Ошолор менен келип, анан Анвар Кутубаев эжеке, Сайра Кизбаева эжекелер келгенде, анан көчөдө эле мындай астына саман төшөп коюп эле, же болбосо тиги уйгорого деле элдердин баары чогулуп, кичинекей балдардан эле кемпир шалдардын үйдө баары чогулуп алып келип, анан ошондо атам мени өзүнүн астына алып отуруп, ошо башынан аягына чейин укчу эле да. Анан мен да ошондо ошо 5-тен 6-га караган учурум болсо керек, ошо мектепке бара элек учурум. Атам жанында отуруп алып, баарын ушуну жаттап алууга аракет кылчу элем да. Анан эртеси күнү баары кетип, баарын коноктоп, баарын атам чакырып үйгө. Аблас менен замандаш болгон киши да. Анан ошо абыкем келип калыптыр деп, атай мал союп, ошо элдин баарын чакырып, ушундай киши болчу өзү, адамдарга жакын. Анан 2 күнгө чейин алар отуруп, жаныбызда Бешике колхозу бар, ошого жеткенче бизе конокто болушчу эле. Анан күнү менен түнү менен ырдашчу эле, аябай комуз чертишип, манас айтышып. Анан ошолор менин көңүлүмө калып калса керек, анан эртеси күнү каквай деп атам эркелетип мени каквай деп айтар эле. Бирдеме эсиңде калдыбы? Анвар эжеңдин ырларынан бирдеме калдыбы деп сөзсө, ой ата мен баарлыгын тең атыке, баарлыгын тең мен жаттап алгам деп анан ошолордун чыгарган чыгармаларынан ырдап берсем, атам аябай каткырып күлүп, ой айланайын, сенде жакшылык бар. Мынакей деп турган, кана эми экөөбүз ырдайбыз, анан ой булбул, сыртпай деген ырларды аябай жакшы ырдар эле.
ошолор менен чогулуп алып атамдар дачы. Ошону карап отуруп таң калышым да, кандай бактылуу адамдар деп ошол бала кезимде. Балким ошондогу менин бир эң сүйөм, ошондогу бир илхам келсе керек деп ойлойм да. Анан кийин ата энеден айрылгандан кийин ошо менден улуу бир тууганым экөөбүз интернатка алып келип, улуу эжем өткөрүп койгон. Анан ошо Ошондо канча жашта элеңиз атаңыздан айрылганда? Мен ошондо 2-класста окуп жүргөн учурум болсо керек. Анан ошондо келгенде баягы мектепте көркөм өнөрчүлүк бар да. Анан ошого катышып, өзүм дагы чачым узун, сапсары болгон, арык, желмабыздай болгон кыз болчумун. Анчалык деле мындай көз сала тургандай эмес. Анан бирок жакшы окуучумун, аракеттенип жакшы окуучумун. Өзүмдүн баягы классташтарыман калбай аракет кылып, таза жүрүп аракет кылып. Анан ошондо ошол көркөм чыгармачылыгында бизде Сергей Вайке деген бар болчу, орус. Аябай жакшы көрчү мени. Ошонан аккордеон тартчы да. Ошол менен Каргүл, давай, попоем деп эле ошо мени жакшы көрчү эле. Ыр сабагы деген болчу да мектепте. Анан ошо ыр сабагында сонун Малдыбаевдин ырларынан, кыргыздын мындайгы кулакка сиңип калган ырларынан, ошолордон жеңил ырлардан ырдатчы. Анан ошондо ырдап созуп берсем, сенин үнүң аябай жакшы деп мага. Ушундай кылып мумпоси алып келип берип, печенье алып келип берип, ал убакта каат болчу да. Бул эми ушу 50-жылдар. Анан ошентип атып эле мен ошондо 9-класстан 10-класска өткөн учурум экен. Ошондо биринчи жолу ыр майрамы деген пайда болуп калды да, ага чейин болбосо керек. Анан ошо ыр майрамы болгондо бүт окуу жайлары, орто мектептер, ошондо окуган окуучулар баардыгын даярдап ошого катышуу керек да. Анан интернаттан айтты, Кайргүл, сени аракет кылып ушу бир жакшы ырды ырдап берчи деп. Анан болуптур деп макул дедим. Өзүм аябай жакшы көрөр элем ырдаганды. Математика сабактарынан, ушундай баягы башка сабактардан ушу ырды жакшы көрөр элем. Адабиятты жакшы көрөр элем, биологияны жакшы көрөр элем. Анан болуптур деп анан ошого көңүл бура баштадым. Жакшы ырларды, Катюша деген ырлар бар болчу ал убакта. Ушул мектептеги ырларды эми алар. Ошентип анан ушу биздин Фрунзе шаарында Спартакия деген Мелдеш, мындай өнөр мелдеш, болуп калчу. Ошол жерде фестиваль катары да стадион ачылып калды. Анан ошонун ачылышына ошо бүт окуу жайларынан, мектептерден алып барып, анан ошол жерден бир олимпиада сыяктуу өткөрүлүп калды да. Анан ошо хорго мени ырдатышты. Анан болуптур деп ырдап берсем, баары кол чаап, тим эле гүл ыргытып ушинтип эметип атышат. Анан таң калып калдым. Канча жашта элеңиз ошондо? Ошондо 15-терде бармын го. 15-терде. 15 жашымда ошо баарына түшүнүп калган учурумда. Кыз бала эртерээк жетилет эмеспи? Анан ошол жерден министрлиги баардыгы катышат экен да. Ошолор угуп, анан айтыптыр да, бул сары кызды үнү жакшы экен, муну өстүрүп келечек муундарга кошсок жаман болбос экен деп. Анан Абдыкайыр Казакбаев деген абдан алтындай адам болчу. Ошондо ал киши ошо маданият министрлигине министр экен. Анан ошо ушу кызды алып келгилечи, көрөлү кандай экен. Анан айтыптыр, бул жетим кыз, эч кимиси жок. Анан баралабы, окуй алабы тигиби деп. Анан жок, аны аракет кылабыз деп. Анан биздин тиги көркөм жетекчибиз бар да интернатта. Анан ошол айтты, Кайргүл, сен министерство, маданият министрлиги чакырып атат. Сен аябай жагып калып турсуң баягы күнү стадиондо ырдаганыңда. Анан ошого чакырып атат, балким бирдеме айтат го деп койду. Анан ошол өзү алып келди. Галина Николаевна деген орус эжебиз бар болчу, аябай мени жакшы көрчү. Анан класс жетекчибиз болчу. Анан ошол алып келип, анан киргизип, анан Абдыкайыр Казакбаевич аябай гана жакшы киши экен. Анан келе кой, сары кыз, келе кой деп отургузуп алып, анан сенин үнүңгө мурда күнү аябай жакты. Эгерде Сайра Кийизбаев эжекеңди уктуң беле деп уккам, биздин айылга келип концерт бергенди уккам дедим. Анан кийин
Чи барқыттан көрпөчөм, чыдабам сени көрбөсөм деп ырдап бергенде ырдасам, ой Азамат кыргызча жакшы биле турбайсың деп аябай күлүп калды. Анда эмесе сени Москва шаарына алып барып, ошол жактан ушул ыр дүйнөсүнө окутууга, ушу билим алууга бара аласыңбы деди. Анан ошондо ошо 16-га караган учурум ошо 13 класс бүтүп аткан учур болчу. 10 жылдык болчу анда мектеп. Анан билбейм дедим. Москва десе мага бир ушундай бир алыстай көрүндү да. Анан анын айтты да, консерватория деген окуу жай бар. Ырчылары даярдайт. Ошол жерден сен окуй аласыңбы 5 жыл деди. Анан билбейм деди. Билбейчү эле орусча деле жакшы билчү эмесмин да. Анан ошентип анан айтты, мен айттым, байке, консерва чыгара турган окуу жайбы? Ошондойго алып барасызбы десем, каттырып күлүштү 3 киши. Султан Юсупович Хармейстер, кийин аттан тааныштым да. Анан күлүп карашты. Ой, анан жок, а жерде чоң музыканттарды Петр Ильич Чайковский деген атында деп ошону түшүндүрүп берди. Анан макул деп, мейли, жок, ойлоп коем. Жок дегенде, ошол жерде Ленин атамды көрүп келсем, мавзолей. Анан кийин Кызыл аянтты көрүп келсем, майрамдарды көрчүмүн да. Анан жалпы эле ошо Москваны көрүп келсем, жаман болот беле. Кайрыгүл деп атыңызды ким койду эле? Кайрыгүл деген эмне маанини билдирет? Бул менин атымды атам өзү койгон экен, Сартбай атам. Мен ошо 4 кыздын эң кичүүсүмүн. Анан атам эркек балалуу болсом деп эңсеп жүрүптүр да. Анан эле дайым эле апам бечара кыз төрөп аткан соң, анан бурул, жаңыл, анан кайыр деп, ошо кайрылсын, жаңылсын, бурулсун, эркек болсун деп ойлосо керек го, ошентип койгон экен да менин эжелеримди. Анан атам мен төрөлгөндө эми дагы эле кыз болуп калат го деп анан тиги өзүнүн инелерин айтып кетиптир. Бизде Коңур деген жайлоо бар, 3 Коңур деген жайлоо бар. Анан ошол жакта казактар да, кыргыздар да ошол жерде жайлоодо малчылар малдарын эметип ошол жерде жашашат. Анан ошондо мен өзүм Иса Таякем апамдын жалгыз бир тууганы. Анан ошол жака кетип калыптыр. Эгерде кыз төрөлсө, унчукпайлы койгула. Эгерде эркек төрөлсө, кабар бергиле. Мен аракет ошо чоң той берем деп атам багы ошенткенге окшойт. Анан ошо жайлоого кетип калыптыр. Анан апам бечара жалгыз үйдө кичинекей кыздары менен анан төрөлгөндө кыз төрөп анан айтыптыр, Сакем мени аябай согот. Эми айтпай эле койгула. Өзү деле ошентип ойлоп кеткен, айтып кеткен. Эркек төрөлсө кабар бергиле, кыз төрөлсө бербей эле койгула деп. Ошонусу анан болбой туугандар, жеңелер, байкелер анан эми кой атага кабар берип коюш керек, эмне болсо дагы деп анан ошо Таякемдикине ат жибериптир. Ат чаптырып анан айтыптыр, кыз төрөлдү десе, анан атам эми шылкый баса керек, болуптур деп анан ошо Майса тору деген жакшы жылкысы бар эле, ошону минип жүрөр эле. Ошонусунан жаап турат эме чөп, гүлдөр. Анан ошондо арыктын жээгинде гүл кайыр деген гүлдөр аппакай кысыл болуп ошондо өсөт да дайым эле. Кудайдын жылына биз ошого Таякеме барганда ошондон үзүп ошол жерде эс алып ошондой кылчубуз да, жыттап эле. Анан атам ошо ат дегениң ошо эркек болсо жакшы болбойт беле деген үмүтү мененби, анан ошо камчысы менен ошол жерден эле ошо гүл кайрды үзе бериптир, анан көп чогулуп калган го. Ошону менен камчынын эмесиндей кылып эле тиги аты менен келип, анан апам жатса, тууган туушкан жеңелер, апалары бар да, кокуй, эмне болот, кирип келип эле анан ошол гүлдү апамдын аягына таштап, анан бир карап алыптыр апамды. Бир абдан мындай бир сурообой бир карап алып анан кызымдын аты Кайрыгүл болсун дептир. Ошол бойдон анан чыгып кетип, бир айга чейин келбей коюптур. Атам эми өзүнүн тагдырына таарынганы го, ал эркек бала болсо кандай сонун болор эле деп. Атам ошон үчүн мени абдан жакшы көрчү. Эркек баладай кылып өңөрүп алып той топурга барганда, момундай бир жакшылыктар болуп калган, концерт эмнелер болуп калганда дайым алып барчу да. Алып барып биринчи мени ошо астына тизесине отургузуп алып, болгонун баарын тең ошол жерден устуканы болсо да ошол жерден этти берип,
ушинтип эркелетип багып жүрдү да өзү кайтып кеткенче. Ат дегенең. Анан ошентип менин атым Кайыргүл болуп калыптыр. Өзүңүз сөз кылганда дайыма айтып каласыз, ошол менин жашоомдогу жакшылыктын нышанасы ошол менен жанагы Олимпиадага келишим, Спартакиадага келишим. Анан ошону менен бирге менин Москвага кетишим болду. Ошол Москва менин жашоомдун ачкычы болду деп айтат. Өзгөчө болду да. Ошол эми Москваны баштасаңыз, мына ошол өзүңүз айткан, өзүңүз дегдеген Кызыл Аянтка келип, ошол Москвадагы студент тик жылдарыңыз күндөгүдөй болуп эсиме түшүп атпайбы? Ошентип бул 54-жыл болчу. Анан аттестатымды алып алып, анан интернаттан 2 форманы беришти. Ал убакта жетим балдарга форма берилчү да. Анан эмсе Москвага кетип баратасың деп баарлыгы тең мени жөнөтүп, анан ошондо Абдыкайыр Казакбаевич депутат экен, жогорку кеңеш эмеде Москвада. Ошого бараткан экен сессияга. Анан ошону мени алып алып биринчи жолу самолет менен эки жолу Актюбинскийге, Пензага токтоп атып барганбыз. Кичинекей эле самолет экен. Ошол жерге отурган таң калдым да мен самолетко биринчи жолу отурушуп. Анан ошо Москвага жакындаганда Кайыргүл, терезеден карасаң, мынакей мавзолей, мынакей Кызыл Аянт, Ленин атаң жаткан жер, Сталин атаң жаткан жер, анан тетиге чоң театр, деп анан сен окуй турган консерватория деген ушул деп көрсөтөт. Мен аны өзүм көрбөгөн соң мурун, анан алыстан көргөндөй эле болду. Бирок Кремльди көрдүм, Кызыл Аянтты көрдүм. Ленин деген жазуусу бар, атам жаткан жер турбайбы деп жүрөгүм дүпүлдөп, аябай эми шуну Кудай буйруп шуну барып көрсөм деп, унчукпай рахмат, байке рахмат деп коюп. Ошентип эле ошол эле күнү түштөн кийин өзү ошо тиги өзүнүн иши менен барып келди окшойт. Анан бир орус аял бар экен, Анна, эжеке Анна деп койчу. Ошол менен тааныштырып паспредствого алып келди. Анан паспредствода ошо Большой театрдын жанында эле экен. Анан ошол Аннага айтты, ушул кызга бүгүн саат 3-тө консерваторияга барабыз. Ошого чачын тарап, кичине түзүгүрөөк кылып, ошентип эметип бергиле деди окшойт. Анан ал келип эле менин чачымды тарап, жакшынакай кылып бантик байланып жүрчүбүз да, апылбакай бантикти кайта таап, узун чачымды кое берип, ошентип эле анан бардык. Консерваторияга бардык, укмуш экен тим эле. Карап отурсам мындайды өмүрүмдө көрбөгөн. Оозумду ачып эле укмуш болгон. Же орус тилди жакшы билчү эмесмин анчалык. Эми баягы сүйлөгөн түшүнчүмүн. Анан эле эшикти ачып эле кирип, анан бир 2 метр бойлуу, узун орус киши бар экен. Ошол оказывается Александр Александрович Свешников. Советтер Союзунун эл артисти, хармейстер, ошол ректор экен. Уже 25 жылдан бери ректор экен. Анан экөө кучакташып эле, өбүшүп эле, тим эле ушинтип эле эметип, Саша деп эле бири-бирине ошентип эле, ой, абыке дешип эле эметип калды. Абдыкайыр байкени. Булар аябагандай тааныш го деп коем. Өзүм бер жакта эле турам. Ошонсо менен агиш айтты. Алар эмне мындай ушунчалык достук мамиле менен учурашкандыгы аны мага түшүндүрүп беришти да. 41-жылы Александр Васильевич Свешников биздин Кыргызстанда келип, биякта бир 6-7 ай иштеп калган экен. Эвакуацияга келишпеди эле уруш учурунда. Ошондо таанышкан экен да. Достошуп, ошондон бери абдан жакшы мамиледе экен да. Анан мен айтты, вот я мою девочку деп кыргыз орусча айтып атат, кийин түшүндүм да. Вот она полная сирота. Бирок үнү бар, ошону мен алып келдим. 16 жашта. Анан эми бизге дагы келечекте муундар алмашуу керек. Чоң залга киргизди, ошону биринчи жолу ошондо кирдим. Анан кийин уже байкап, уже акыл кирип, баардыгынан түшүнүп калганда ошол чоң залда мен дипломдук 2 бөлүмдөгү чоң программамды өткөрдүм. Ал башкача сөз. Ырдатты, анан үндүн багытын, үндүн көлөмүн текшериш керек турбайбы? Аны текшерип атат. Аны ушунда татынакай, узун бойлуу, ушундай татынакай болгон аял роялда биринчи жолу көрүшүм, андайды көргөн эмесмин да. Аны отуруп, аны мага сүйлөп атат, девочка бирдеме, девочкасын угуп атам, түшүнбөйм. Анан
эмени озлар ойлошсом ушу үндү текшерип арпежи берип атат да. Анан Абдыкайыр Казакбаевич биринчи рядда отурат. Үнүңүн болушунча эле ырдай бер деди. Анан сен үнүңдүн көлөмүн текшерип атат деди. Ишип кыйкыра бердим да. Кыргызча дырдадыңыз. Жакшы деп, хорошо деп атат. Дагы деп атат, дагы деп атат. Анан эң аягында ошо полный диапазонду көрдү окшойт. Кудайдын берген бир дареметин окутса болобу, болбойбу деп текшеришти окшойт. Ошентип алып, Кудай буйрса, ошол жанагы мага ойноп берип аткан текшерүүдө ошол улуу Виктория Федоровна Рождественская деген профессор экен. Анан Кудайдан болуп ошол профессордун колунда болуп калдым. Ошол кишинин колуна беришти да. Анан айтты, жакшы деп. Анан ошондо көрсө чачым узун, кичке бирок узун чач болчу да. Ал убакта 40 деген болбочу. Ой, хороший. Анан айтат да, такие красивые косы, хорошая девочка деп эркелетип атат. Баягы чоң орус. Анан көрсө ал ректор экен. Анан кийин саламдашып, демек атамдай мамиле кылып калды. Ошентип анан мени таштап кетти Абдыкайыр Казакбаевич. Мынакейим жакшы деп анан кийим алып бер деп жанагы Аня эжекеге паспредстводан ошону көп акча берди. Бутуна да кийим алып бер, кышында биякта суу катуу болот. Тумак алып бер, кийими дагы жок. Жылуу кийимдерди алып бер деп иши кылып, ушундай бир аталык камкор көрдү да, мен эч убакта унутпайм. Ошол киши болбосо Кудай билет эле ушул жерде азыр сиздин маңдайыңызда отурат билем, ушул студияда, санат студиясында отурат билем, отурбайт билем. Кудай аны билет. Мына ошол сиз аябдан жакшы айттыңыз азыр. Ошондой улуу инсандар болгон үчүн маданияттагы бир өзгөрүү дагы улуу инсандарды алып келди да. Сиз айткандай, сиздикиндей тагдыр көп эле тагдырларда пайда болду. Ошол драма театрда деле, мисалычы, ошол кийин ошо өзгөчө опера театрында, балетте, мисалы, ошентип окуткан биздин мыкты инсандарды окутушту да чындыгында. Демек, мамлекет ошентип баягы бир камкордук алды да. Көңүл буруп. Анан мына ошол консерваториядагы өзүңүз айткандай жалгыз, албетте кийинсиңдериңиз барды Кыргызстандан, бирок ага чейинкini айтып атам да, ошол көп улуттуу социалисттик баягы өлкөлөрдөн келген баягы үнү бар десек туура болот да, ошол классикалык, академиялык багыттагы вокалисттер тарбиялай турган баягы өнөрдүн чордону болгон консерваториядан билим алуу бактысы ошол сизге буйруду. Ошол өзүңүз жогоруда белгилегендей дипломдук иш менен аякташы болгондо дагы чоң театрда, бул өзүнчө тарыхый, чоң убакытты талап кылды. Ошол окуп жүргөнүңүздө же эмнеден абдан кыйналдыңыз? Эмне эсиңизде калды? Адамдардын ошондой бир шовинисттик көз карашты байкадыңызбы? Же бир жок, андай болгон жокпу? Же кандай деги эле бир жашоодогу ошол көңүлүңүздө калып калган, көңүлүңүздү ооруткан нерселер болдубу? Жок, тескерисинче көңүлүмдү өстүргөн нерсе көп болду деп айта аласызбы? Эми ошол учурдагы жалпы эле маданият министрлиги, жалпы эле коомчулук, ошондогу идеология, ошондогу адамдардын көз карашы, билим алуудагы техникалык жагынан болобу, экономика жагынан болобу, маданият жагынан болобу, өзгөчө көз караштар бар эле да. Ошону мен азыр сезип атам. Биз баягы капиталисттик моделге өткөндөн кийин ошо салыштырмалуу ыкмада мен азыр көп нерсеге көңүлүм чөгөт болуп кетет да. Аттигинең ай ошол учурда биздин ушул мамлекетибизге жаңылануудагы эгемендүүлүгүбүзгө ушул келсе, ошол учур деп жаштарды тарбиялоодо ошо көп маани берилген, мен ойлойм, ошол учурдагы идеологиянын негизи. Ошолорду тарбиялап, ар бир республикага ошо өсүп келаткан жаштарды билим алып, кайсы гана тарапта болбосун, ошого чоң көңүл бурулган негизинде жакшы эле болду деп айткым келет. Эч убакта мындай бир кыйынчылык, өзгөчө ушу могуреки биз республикадан баргандар орус элинен бир эч кандай мындай бир зомбулукту көргөн жокпуз. Өзгөчө баягы шаарда жүргөн учурда деле, общежитияда жашап аткан учурда деле, же болбосо окуп аткан учурда деле ошолордун бир кандайдыр мамилеси, кандайдыр аяр мамиле сыяктуу да, ушу бечаралар үйрөнүп алышсынчы, ушулар бир элге кошулуп алышсынчы деген
мен жакшы түшүнчүмүн. Анан ошо демек ошолор бизге ушу өнөргө жакын адамдарды ушинтип чогултуп тарбиялап аткан соң ошолорду бир накта бир билим берели. Буларга атайы келгенден кийин ушунчалык убакыт зарп болуп атат, ушунчалык маяна зарп болуп атат. Чындыгында мен окуп аткан учурда ошо мен 6 жыл окудум консерваторияда. Ошо биздин Кыргыз Республикасынан абдан эле жакшы мамиле, жакшы эле окуп аткан учурда болбосун паспредстводан айына 100 сом, 50 сом, 150 сомдой анда абдан чоң акча болчу ал убакта. Ошолорду берип биздин ден соолугубузга кандай болуп атат? Окуу тарбия учурунда жетишип атабызбы, жетишпей атабы, камкордук бар болчу, көз салып турушчу, сөзсүз. Аны ошондон ойлойм да, ошондо республиканын деңгээлинде ошол убактагы бизге жасаган камкордук. Ошо камкордугун негизинде мен ойлойм, ошо консерваторияны окуган учурум эң бактылуу студенттик учурдагы жаштыктын бир жагымдуу учурлары деп ойлойм да. Себеби менин окуп аткан учурда ошо өзүмдүн курсташтарымдагы мамилеси, жалпы эле профессор мугалимдердин кылган сабак убагында мамилелери аябагандай ийкемдүү, баалуулуктарды билген, ошо эгерде колуңан келип кайсы бир отрывоктарды берет эмеспи, үзүндүлөрдү, чоң спектакльдерден, чоң опералардан же болбосо музыкалардан, музыка сабактарынан болгондо ошонун үзүндүлөрүн бергенде сөзсүз ошого кайсы бала кандай мүмкүнчүлүгү бар, ошого жараша берчү да. Ошону жакшынакай так аткарып келсең, сөзсүз ошого жакшы бааларды беришчи. Мен ойлойм ошол убакта демек алардын жасаган бизге жаган камкордугу. Ошондогу мугалимдерди мен аттегенин бир топ өтүп кетти. Анан кийин Москвага барган учурда мен эч убакта унуткан жокмун консерваторияны. Кийин келечекте сиз өзүңүз мугалим болдуңуз консерваторияга. Сиз ошол эсиңизде калган методика боюнча айтсаңыз. Мисалы, мына сиз айылдан келген жөнөкөй гана бир баягы музыкалык алгачкы билими жок адам катары бардыңыз да. Даярдоо курсунан өттүңүз. Бирок ошентсе дагы, мисалы, бизде эме түшүнүк бар да, техника каражаттары, вокал техника каражаттары, же болбосо ошо фразировка, артикуляция деген аппликатура. Мына ушул сизге кандай методика менен жетти? Же ошо барганда эле шыр эле түшүндүңүзбү? Мисалы, дыхание деген эмне экенин? Эч кандай, себеби мен эч кандай билимим жок, нотаны билбей эле бардым да. Анан жаш кезим 16 жашта эмнени түшүнөм. Бирок ошо мугалимдеримдин берген көнүгүүлөрүн ошону так аткарууга, так кайталоого аракет кылчумун. Ошонун негизинде көп эмгекти талап кылды да. Ошондогу берген көнүгүү упражнениялар бар да. Ошону эгерде кулагың менен угуп, ошону үнүң менен ошо кайталабасаң, ошого көнүгүү керек да. Мына азыр деле мен консерваторияда жаңы айылдан, ошол эле Баткенден, ошол эле Айлектен, ошол эле Нарындан келген окуучулар келип атпайбы? Биздин студиянын биринчи курсуна. Ошол эле роялды көрбөгөн, ошол эле нота эмне экенин билбеген келип атат. Бирок даремети бар, Кудайдын берген үнү бар, ошол диапазону бар, үн көлөмү бар. Балдар, кыздар келип атпайбы? Ошолорду окутуп аткан учурда мен ошол методика менен, ошол эле вокалдык көнүгүү менен, ошондогу берген биринчи упражнениядан 9 упражнение берем. Ошо балдарды көнүгүш, дем алуудагы ошол системага көндүрүш керек да. Себеби дем алуусу кичинекей эле деп коюп эле бүтүп калышат. Бирок ошо бүт өпкө жүрөгү менен аягына чейин толтурат. Мына 4-5 тактага жете турган музыкалык көлөмдөр бар да. Ошого жете турган үндү даярдаш керек биринчи курста. Ошентип үндү кичине бир ыгына келтирип алгандан кийин мен ошондогу биринчи айтам да, дем алууң толук өпкө жүрөгүң менен толтура дем алгының деп. Анан кийин үндү бересиң. Мурун менен дем алдырасыз, ооз менен дем алдырасыз. Ооз ачыш керек да, сөзсүз. Мурун менен дем алса деле, ооз менен дем алса да ооз ачыш керек да. Ооз ачуунун дагы өзүнчө методикасы бар. Жөн эле мындай кылып ача бербейт. Ошону баягы мен балдарга түшүнүктүү болуп, жумуртканы алып туруп, мындай горизонталды эмес, вертикалды койгула. Ошондо ачылганда ошондо үнүңөр ар тияктан чыгып аткан үн дем алуунун негизинде.
анан туура чыгат да, как будто бир трубканы коюп койгон сыяктуу да, ошондон келатат. Анан кысылып калбагыла, тамакка салбай көмөкөйгө жибергиле деп айтам. Ошондо туура академический вокалдын добушу чыгат. Анан бул добушта деген тарбиялап алыш керек. Ошо добушту тарбиялап үндү чыгарып алганда ошондо бир 4 эмени мага менин профессорум үйрөткөн, ошону мен өзүм дагы ушу өзүмдүн балдарыма үйрөтөм. Биринчи дем аласың, экинчи оозуңду ачасың, анан үндү бересиң да, жөн эле үн. Ал баягы музыкальный үн эмес, жөн эле Кудайдын берген добушу да, добушчу бересиң. Анан ошону байланыштыр дейм, ошол үндү. Ошону байланыштыр, ушу төртөөнү эсиңерден чыгарбасаңар десем, кээде оозун ачса, дем алуусу токтолуп калат, же болбосо байланыштыра албай, же оозун ача албай калат. Ошону менен күнүнө ошо 45 минутадагы болгон сабак жетише албай калат. Ошон үчүн мен кээде 1 саат, 1,5 саатка чейин эмгектенип калам да. Анан балдар чарчап калбасын деп сурап турам. Чарчаган жоксуңарбы? Демиңер кысылып калган жокпу? Десем, жок апа, аябай жакшы болуп атат, дагы эле берсеңиз деп суранып калышат. Демек, бул ыр өнөрүндөгү биринчи баскыч. Ошо демди кандай алыш, үндү кандай кылып, оозду кандай ачыш, анан кийин жаркырап жайнап туруш керек да. Жеңил, свобода керек, сөзсүз. Анан кийин тырышып мындай алып калганда үн деле өзү чыкпай калат. Ошого үйрөтөм да, жеңилирээк өзүңөр жаркырап жайнап. Эште кар жаап атса дагы, силер 1 майдагы көчөдө басып жүргөн жакшынакай гүлдөрдү жыттап жүргөн сыяктуу өзүңөрдүн көз алдыңарга бир сүрөттү тартып койгула. Ошого аракет кылгыла. Ошондой болуп, жаркырап жайнап тургула десем, күлүп калышат. Ушуну эле сиз өзүңүз сахнага чыкканда күлүп турасыз го дейт. Мына керек болсо ошону туура кыла. Мен сахнага кандай чыксам, ошондой кандай бассам, түз басып, мойнуңарды койкойтуп, таптакай болуп, сахнага чыкканда канча көз карап турат силерди, канча жүрөк силерден күтүп турат. Жакшы үн чыкса экен, жакшы сөздөрүн берсе экен, дикциясы жакшынакай болсо экен деп турат. Ошону тартип, бул өнөрдөгү тартип. Ошонун баарына үйрөнсөңөр, анан ошондо силерден жакшынакай опералык же болбосо филармониялык жакшы ыр өнөрүндөгү жакшы адис чыгат деп түшүндүрөм. Виктория Федоровнанын классында сизден бөлөк дагы ушундай башка республикалардан келген ырчылардан ким ушунчалык баягы бир даражасы көтөрүлүп десем болот, элдин баягы эрке кызына айланды десек туура болот го? Ооба. Виктория Федоровна Рождественская менин энем катары мага мамиле кылчу эле. Өзүнүн кызындай мен тарбиялап, үйүнө чейин алып барып жаткырып, жуундуруп, тазалантырып, кийим алып берген күндөр да болгон. Ал эмес биз балдардын атасы менен үйлөнгөндө ошо бедная моя сиротушка деп, я обязательно свадьбу тебе сделаю, такой маленькой, но трогательный деп. Ошентип баягы ошо сүрөттөр бар. Анан ошентчү да тарбиялаганда тазалыкка тарбиялар эле. Адам болууга. Адамчылык, кайрымдуулук, мээримдүүлүккө тарбиялар эле. Демек, музыка өзү кайрымдуу, өзү өтө мээримдүү, өтө назик да. Ошондо айтчы, эч убакта мындай агрессияга берилбей дечи да. Ошо мен каармандарым да кээ бир убакта мен таштап кеткен, мени өлтүрүп койгон, мен түшүнбөгөн образдар бар да. Чоң классикаларда өзгөчө. Ошондогу трагедиялык мүмкүнчүлүктөрдө ошондо да өзүңдү карма дечи. Өзүңдү кое бербегиң таптакыр, ошондо кармагын. Ошондо анан сен жеңип чыгасың деп айтар эле. Мен дагы өзүмдүн окуучуларыма ошону айтам, сөзсүз. Демек, бул келирки жаштарды бир өнөр дүйнөсүндө тарбиялоо бул өзгөчө талапты, өзгөчө убакытты талап кылат экен. Эмгекти. Анан эмгекти талап кылат экен. Мен ойлойм, ошо 9 жыл окудум Виктория Федоровна Рождественскайда. Ошону баягы Большой театрга, чоң театрга келгенде, баягы илгери мен айтып бердим эле, конкурс аркылуу өтүп, ошондо баягы Ирина Константиновна Архиповага келгенде, мен салыштырмалуу деген бизде бар да салмагы. Ошондо ойлонучумун да, ушундай улуу инсан кандай операларды башынан өткөрүп, кандай мамлекеттерде Метрополитен опера, Гранд опера, Ла Скала, ошо бүт Италия, Англия болбосун, Франция, Америкаларда иштеп, иш боюнча гастролдордо жүрүп, чоң спектакльдерде жүрүп, булардын практикасы, булардын методикасы кандай болор экен деп ошол мага кызыктырчу да. Анан ошондо салыштырып көрсөм,
ошол чындыгында Виктор Федоровна Рождественская школасы так эле чоң театрдын методикасы менен бирдей болот экен. То есть, значит, профессиональный вокальный школа деп коюп атпайбызбы? Ошол бир экен да. Мына Италиянын вокалдык системасы менен улуу орус элинин вокалдык системасы бирдей. Технологиясы дагы, техникасы дагы бүт баары бирдей. Ошон үчүн мен абдан чоң сүйүнүчүм, жана өзүң суроо берип атпайсыңбы? Ошол школадан, ошол мастерскойдон чыккан ошол 15 республикаларда болдубу же болбой калдыбы деп. Сөзсүз болду. Мен азыр эскерип кетсем, Майя Шахбердиева деген Советтер Союзунун эл артисткасы бүт Совет орындагы улуу даражадагы сыйлыктар болгон Туркмен элинин ырчысы эле, ада ошо детдомдон өскөн жетим кыз болчу. Мен ошо 54-жылы барганда а киши студентка болуп, уже чоң конкурстарда катышып, лауреат деген наамдарды алып, лирика кларатурный сопрано эле. Анан ошо мен аябай жакшы көрөр эле, сен жакшы алып бүгүнкү нотаң абдан сонун болуп кетти. Жакшы ушуну кайталагының сөзсүз деп коёр эле. Анан ошол Советтер Союзунун эл артисти деген наамды бүтүп, ошо Туркмения опера театрына барып, Ашхабадда ошо иштеп атып, ошону алды. Советтер Союзунун эл артисти деп алгандан кийин келип, ошо биздин класска келип, анан аспирантура Виктор Федоровнадан. Чоң театрда дагы Травиатаны ойноду. Биз баарыбыз барып, гүл алып барып, ушунчалык ошол школа үчүн, ошол сабак алган, ошол менин кесиптешим болуп калбадыбы, Майя эжеке деп. Алыс жерден келип окуп, билим алып, жетим бечара деп ошону айтар эле. Анан сен дагы ушундай болосуң деп айтчу эле да. Анан мен таң калып калчумун. Ой, Майя эже, мен ырдай албайм го деп өзүм ичимде ошентип калчу элем. Ошондой эле чоң театрда дагы ырдашты. Раиса Бобринева деген меццо-сопрано, Валерий Климов деген биринчи ошо 67-жылы беле, Кудай ай, Москвада Петр Ильич Чайковский атындагы конкурс жарыяланды. Ошол конкурста скрипач болуп биринчи орунду алган, гран-прини алган Валерий Климов деген. Ошого кийин турмушка чыкты Рая Бобринева. Ошондо дагы бизди чакырып бар класс менен барып аябай сүйүнгөнбүз. Ошентип анан кийин мен Советтер Союзунун эл артисти деген наамды Москвадан алдым да, чоң театрда иштеп аткан учурда. Кремльде Брежнев байке бербедиби. Анан ошондо Виктор Федоровнаны чакырды, мени чакырды, көп башка мамлекеттерден да бар экен. Анан ал Советтер Союзу учурунда болчу да. Анан ошондо Виктор Федоровна көзүнө жаш алып, Брежнев Леонид Ильич Мауреки народный артисти анан мага тагып, анан ошондо Виктор Федоровнага Ленин орденин тапшырды. Ушундай кылып сиз эмгегиңиз, сиздин жазаган эмгегиңиздин баасы деп. Ошондо Виктор Федоровна ушундай сулуу киши болчу, бою узун, ушундай классический формада жүргөн. Анан ошол айтты, Леонид Ильич, мен абдан бактылуу. Сиздин колуңуздан Ленин орденин алып аткандыгым үчүн, менин эмгегим үчүн, ушул кызым, мен тарбиялаган кызым Советтер Союзунун эл артисти деген наам алып атканы мен үчүн эбегейсиз бактылуу учур башыман өткөрүп атам деп көзүнөн жаш алганы эсимде. Баары туруп кол чабышкан. Мына ошол 62-жылы консерваторияны бүткөндөн кийин Абылас Малдыбаев атындагы биздин академиялык опера жана балет театрына солист болуп келдиңиз. Ооба. Буйруса, ошол учурда жан дүйнөңүздө баардык нерсе күйүп турат, баардык нерсени ачык айткыңыз келет, курчсуз. Анан кандай кабыл алды сизди театр? Мен Москвадан эле Айчүрөк менен Евгения Онегина Татьянанын партиясын таярлап келгем. Себеби ошондо Абдылас байке бир каникулда келсем айткан, Кайыргүл, сен сөзсүз ошо профессионалдык
вокалдык академияны бүтүп атасың, абдан жакшы Чайковский, Рахманинов, Глинка, Даргамышский алардын баарын тең ушул класстан өтүп атасың. Ал эми Кыргызстанга келгенде Кыргыз композиторлору. сөзсүз биздин композиторлордун, ошол эле Абдыраев, ошол эле Молдобасанов, Давлесов чыгарган чыгармаларына көңүл бурбасаң, сен элдин жүрөгүнө жетпейсиң деп айткан. Ошол чын эле экен. Анан мен Виктор Федоровнага айттым. Виктор Федоровна ушу улуу композиторубуз ушинтип айтып атат десем, абдан жакшы дейт. Кайсы сен үнүңө туура келе турган кайсы партиялар бар дегенде анан Абдылас байкем айтты, Айчүрөк даярлап кел деди. Ошол консерваториядан Айчүрөк менен Калемандын образын, музыкасын бүт жатка билип даярлап келген. Анан мен келгенден кийин эле эми театр өзүнчө бир ушундай бир мекеде, храм маданияттын. Анан бир башкача бир укмуштай бир жерге келгендей түшкөндөй болуп эле өзүмдү сезип атам да, учуп эле жүрөм тим эле. Анан Кутубаев байке ошондо директор экен опера театрында. Кутубаевич. Анан Сайрежикеде иштеп жүргөн учур экен. Бирок ырдабай калышыптыр. Марьям Махмутова, Чодуронов байке, Артык Мырзабаев, укмуш ырчылар тим эле. Биз ошондо Миңжилкыев, Мухтаров, Нуртазин, мен келип калдык да. Чогуу келип калдык. Анан баарыбызды эле жакшы кабыл алышты. Анан айын жаштар Москвадан бүтүп келишти деп, аябай жакшы кабыл алышты. Анан ошондо өзүң айткандай баягы репертуарга киргенде, анан менден сурап калышты да, бугуз эмнени үйрөнүп келген экен, билели деп. Анан ошондо мен Евгений Онегин операсынан Татьянанын Евгений Онегинге кат жазганы письмо Татьяны. Ошону оркестр менен ырдадым. Анан Айчүрөктүн ариясын ырдадым. Ошонсом, ой, кыргызча ырдаганды биле турбайбы деп сүйүнүп калышты. Анан ошондо баягы көркөм жетекчилик художественный совет бар экен да. Анан ошондо айтышты, Кайыргүл, аябай жакшы үнүң бар экен, тарбия жакшы алыптырсың, вокалдык тарбияны. Кебете кешпириң дагы жакшы экен, боюңдагы ушу Евгений Онегинден Татьянаны десем, анан мен Татьяна дипломный спектакль, мен 4 спектакль ойноп келдим. Москвада десем, ой, анда такшалып кала турбайсыңбы? Деп анан анда Татьянадан башта деди. Анан мен өзүм айттым да, жок, сымылы деп Айчүрөктөн баштайын. Айттым, эгер мүмкүн болсо Айчүрөктөн десем, эми Айчүрөк урдай албайт го бугуз. Деп үнү жетеби, жетпейби деп ошентип калышты. Анан угуп көрөлү деп анан угуп оркестр менен угуп көрүштү. Анан ошондо айтты, жок, бугуздун айтканы туура экен. Анан ошондо Калый Молдобасанов байке бүгүнкү күндөн баштап ошо Айчүрөктүн оркестрга келесиң дейди. Сайрежике сүйүнүп жүрөттүм эле. Мынакей Кудай буйрса аябаганда жакшы болот деп. Ошентип анан ошо эсимде 62-жылы 17 ноябрда, сентябрда ачылды театр сезону. Анан ошондо мага эсимде ошого чейин жазылып турат менин дневниктеримде. Анан ошондо толтура зал. Анан афиша бериптир. Жаңы ырчы Москвадан окуусун бүтүп келген жаңы ырчы Айчүрөктүн ролунда деп. Ой, бат эле ошо Айчүрөктүн ролунда көрөлү кандай экен деп бар. Таң калып атышат. Түз эле ошо Айчүрөккө киргени кандай деп. Анан Арефьев Анатолий Иванович аябай жакшы ушундай такшалган художник. Анан ошол айтты, Кайыргүл, камсанаба костюмдарың баарын жакшына каалап, только ырга көңүл бур, ырда деди. Ошентип иши кылып Айчүрөккө чыгарышты. Анан генераль репетициясы болду. Оркестр менен, хор менен, оркестр, балет менен бүт баарлыгын кандай жүрсө, ошондой кылып көрүштү. Анан андан сыноодон жакшынакай өтүп кеттим. Анан 2 күндөн кийин анан премьера спектакль афиша тургандай. Полный зал. Ошондо Абдыкайыр Казакбаевич келди. А киши ЦК партияда идеология бөлүмүндө ошол секретарь экен. Анан Конушалов эжеке министр культура экен. Анан келип полный зал, анан Сайыр эжеке арбаңын айланайын. Жакшы киши болчу. Марьям эжеке чачкей болду мага.
Анан бир кызык эпизоду бар ошондо. Анан Калый агай за пультом дирижерлук кылып. Анан Сайра эжеке айтты, жүрү деп, мен өзүнүн кабинетине киргизип, өзү отурган креслого отургузуп, ысымыла деп ушул жерге отур, мен ушул жерден өсөөнгө, ушул жерден бактылуу учурларды башыман өткөргөм кайры бир чыгармачылыгымда. Мен ушул батамды сага берейин. Айчүрөктү мен биринчи жолу 39-жылы Москвада биринчи аткарганмын. Ошон үчүн Кудай буйрса ушу сенин өзүң дагы ошо Айчүрөктү ырдасам деген мүнөзүң абдан жакты. Кудай буйрса ушул жерде отуруп өсөсүң өнөсүң деп ушул жерге отургузган. Ошол креслода, ошол грим уборныйда, ошол сахнада 55 жыл 156 жолу Айчүрөктүн партиясын аткардым. Сиз айтып отурсаңыз, биз дагы ошол бүгүнкү күндө мууну дагы ошол күн менен чындыгында абдан кубанып, баягы бир сыймыктанып атабыз эже. Мен ойлойм, бул кыргыз элинин маданиятына жазылып калган бирден бир кубаныч тартуулаган биздин ушул бир маданияттагы эсте кала турган чоң урунтуу окуялардын бири деп ойлойм. Архив болуп калды да. Эже, мына убакыт деген учкан куш. Мына сиз менен 1 сааттан ашык сүйлөшүп отурабыз арасында. Ошон үчүн сиз менен жолугушуубуз, биз ойлойбуз, бул акыркы эмес. Кудай буйрса дагы жакшы ойлордун үстүндө, жакшы тилектердин үстүндө жолугушабыз деп ойлойм. Эл журтка бир каалоо тилегиңиз болсо айтсаңыз. Эми Кудай буйрса жаман эмеспиз. Жакшыдан үмүттөнүшүбүз керек. Келечегибиз кең. Мына эми ошо мен кубаныч менен айтып кетейин. Могу мен төшүмдөгү орденди көрүп атасыңар го. Ушуну бүгүн атай биринчи жолу ушул Санат телекомпаниясынын сахнасында мен биринчи жолу кийип келдим. Эмнени айтмакчымын? Ушу 16-жыл быйыл Кудай буйрса маданият, тарых жана тил жылы деп Алмаз Шаршенович Атамбаевдин колдоосу менен. Демек, бул киши дагы түшүнүп атат го, ошо профессионалдык искусствосунун аксап калганы 25 жылдын ичинде. Баалуулуктардын баары бааланбай калгандыгын ал киши түшүнүп, эл журт астында бир 300дөн ашык таланттууларды эскерип, ошолорго наам берилди го. Мен ойлойм, бул жакшылык эл журттун жакшылыгы. Элибиздин маданиятынын ошо унутулуп калса дагы, ошону бир кийинки эмдиги жылы, мындан аркы жылдардагы маданият жылында тарыхта изделбей калган баалуулуктардын баары көп да, ошолордун баардыгына көңүл бурулса деген ниет менен ушу президентибиз ушул жылды ушу маданият жылы деп атап, анан мага окшогон 90га караган инсандарды, унутулуп калган инсандарды эскерип, ушул Манас атабыздын орденин такты го деп ойлойм. Экинчи даражадагы орденди такты. Мен эл журтума ыраазымын. Кайсы жердеги сахнада болбосун, кайсы жердеги менин жолугушууда болбосун, эл журтум баягы эле сүйүнчүлүгү менен тосуп, жакшылык тилеп атат. Демек, мен тынчтыкты тилеп атам. Бул музыка тынчтыкты сүйгөн адистик бул. Музыка бул өтө тазалыкты сүйгөн, өтө маданияттуулукту сүйгөн. Ошону мен эл журтума ыйгарып кетет элем. Маданияттуулукка келели, бири-бирибизди сүйөлү, бири-бирибизге жакшылык айталы анан айындар. Кыргыз элиндеги жакшылык болот. Мынакей ушул маданият жылында кандай укмуш жакшылыктар болду. Мына эле жакында эле шоосту кандай өткөрүп алдык тынчтыкта. Ошондой эле саммитти кандай өткөрүп алдык тынчтыкта. Ошондой эле көчмөндөр оюнун ааламга жеткирип, ошол жерде мен барып келдим. Ошол жердеги элдин сүйүнчүлүгү, башка мамлекеттен келген сынчылардын сүйүнчүлүгү мени таң калтырды да тим эле. Анан боз үйлөргө кирип, биз баардыгынан бир американ журналист тамак ичип атып, анан мен канча доллар төлөйүн дейт. Мен айттым, сиздер келген чоң мамлекеттерден келген адистерди биз жөнөкөй эле ушуну көрсүн, ушуну туйсун, ушуну билсин деп тамактандырып атабыз. Кыргыз элинин жүрүп адатын көрсөтүп атабыз. Ошондогу жакшылыктарды, биздин ата бабабыздан калган жакшылыктарды көрсөтүп атабыз дедим. Демек, биздин келечегибиз кең. Роза Санна. Эми ушул кенчти биз түбөлүккө урпактарыбызга жеткиришибиз керек. Ошон үчүн мына биздин Санат телекомпаниясына жакшылык тилегим келип атат. Рахмат. Эл сүйөт,
ел күтіп атат. Мен айылға барсам, ай санат деле коюп койгулачы. Ошондогу биздин үрп адатыбыздагы болгон жакшылыктарды угалы. Тетиги американский, французскийлерге немеске керек жок. Санатты коюп койгулачы дейт, өзүм уктум. Анан жыргап өзүм дагы үйдө балдарыма санатты коюп койгулачы деп ийгилик тилейм, жакшылык тилейм. Чыгармачылык момундай кылып мага окшогон ардагерлерди чакырып алып, ошолордун басып өткөн жолдорун кийинки келечекте урпактарга сабак катары берип атканыңар бул абдан чоң жөрөлгө. Ошон үчүн мен жакшылык тилейм. Эл журтум аман эсен болсун, тынччылык болсун, ырыс ынтымак болсун. Бар бололу анан айындар. Рахмат. Элиңиз менен, ушул журтуңуз менен, ошол төшүңүздөгү Манас атабыздын руху колдоп, ушу эл журтуңуздан аман эсен болуңуз, бар болуңуз. Санат телевидениясынын адресин айткан жылуу сөзүңүзгө чоң рахмат. Биздин да максатыбыз ошол, ушу эл журтка кызмат кылган улуу инсандарды бир архивдик материал кылып, ошол кийинки муунга өрнөк катары бир жазып алсак деген жакшы ийги тилектерибиз бар. Рахмат. Өзүңүзгө ден соолук гана тилейбиз. Бар болуңуз. Рахмат дагы бир жолу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Замандаш залкарлар көрсөтүүсү аягына чыгып олтурат. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин эл артисти, Ленин комсомолу жана ошондой эле Казакстандын Алтын көпүрө сыйлыктарынын лауреаты, эл аралык илим жана өнөр академиясынын академиги, Калый Молдобосанов атындагы улуттук консерваториянын профессору, заманыбыздын залкар инсандарынын бири Кайрыгүл Сартбаева болду. Саламатта калыңыздар.